үчүн ойлонуш керек эле да. Ушундай болуп калбайбы деп. 2 күндөн бери WhatsApp группаларда белгисиз жарандын электр мамысында байланып турган видеосу тарап жатат. Тасмада жыныстык мүчөсүнө оор залал келтиргени айтылат. Ана шарка болду мен. Аталган окуяга шектүү катары Өзгөн районунун 44 жаштагы жараны кармалып, 2 айга камакка алынды. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 130 беренеси денеге оор залал келтирүү боюнча кылмыш иши козголгон. Өзгөн районунун 44 жаштагы тургуну ошол эле айылдын тургунун үйүнө чакырып, өз ара пикир келишпестиктен уруша кетип, анын денесине жарат келтиргендигин аныкташкан. Анын денесине бычак менен жарат келтирип, электр мамчасына байлап койгондугу жөнүндө байлап койгон. Соц тармакта жубайы менен зына иш кылганы үчүн аны ушундай жол менен жазалаганы айтылууда. Куршап айыл өкмөтүнүн башчысы соц тармактан ушул маалыматты окуп жатканын айтып, бирок так маалымат жоктугун билдирди. Эки дос эме классташтар деп айтып атышат да. Мен да ошо точно маалыматым жок экен. Булар Куршаптан эмес, булар Жалпак таштан болгон да, өздөрү Куршапка көчүп келип жашап калышкан да. Эл арасында айтылган сөздөр ошо массалык маалымат каражатындагы сөздөр экен. Мен да ошо массалык маалымат каражаттарын окудум. Башка менде чын айтсам маалыматым жок экен ушул боюнчачы. Юрист Асылбек Конгуров бир адамдын денесине экинчи адам оор залал келтирүүсү кылмыш экенин эскертет. Эгер жарандар өз билемдик менен жазаласа, анын терс таасири өзүнө эле эмес, коомго, мамлекетке да зыян алып келерин айтты. Самосуд жүргүзүп атат да. Бул укуктук талаптарга таптакыр туура келбейт. Андыктан бул жерде укуктук жагы ошол жабырлануучу тараптын жагдайларына жараша каралат. Бул деген нерсе баягы кылмыш же жосун жасаган жаранды жазалоо бир гана бул мамлекеттин колундагы ыйгарым укуктарга кирет. Эгерде биз жарандар ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ушундай жазалоорду өз алдынча жазалоону мындайча айтканда самосудду жүргүзө берсе, анда мамлекеттик бийликтин укуктун үстөмдүгү кандай болот деген маселе жаралат. Расмий тараптар социалдык тармактарда айтылып жаткан маалыматтарды ачыктаганда, тастыктаганда жок. Ош облусунун казысы Сайдамир Жээналиев зына кылган учурда да шариятта мындай аракетке жол берилбешин билдирет. Кандай абал болбосун, адамдар кечиримдүү болуп, мыйзамдуу жол менен жазалоо керек деген пикирде. Эми андай кылганы абдан туура эмес. Ал шариятта дагы, биздин мыйзамда дагы ал самосуд дейт. Андай кадамга барбаш керек болчу, сабыр кылыш керек болчу. Ал маселени башка жол менен, мыйзам жол менен чечсе, ошондо туура болмок. Андай жолго барганы бул шариаттын көз карашы боюнча туура эмес, чоң күнөө. Учурда жабырлануучу Ош облустук ооруканасында дарыланып жатат. Абалы орто деп бааланууда. Баш мээси чайкалып, жыныстык мүчөсү жана көкүрөк бөлүгүнөн жаракат алганын башкы дарыгердин орун басары Тмедияга билдирди. Зыягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, Тмедия, Ош облусу.